Кыргызстанда айыл чарбасын ирилештирүү жана кооперативдик системаны өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп калууда. Өстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында өлкө боюнча 36 жаңы айыл чарба кооперативи түзүлүп, алардын карамагына жалпы 391 гектар жер бириктирилген. Адистердин айтымында кооперативдер майда дыйкандарга күчтөрүн бириктирип, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө, чыгымдарды азайтууга жана жаңы рынокторго чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок бул системанын артыкчылыктары менен катар өзгөчө көңүл бурууну талап кылган маселелер дагы бар. Бүгүн биз айыл чарбасындагы ирилештирүү саясатынын максаттары, кооперативдердин мүмкүнчүлүктөрү жана алардын келечеги тууралуу Ала Тола берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында маалымат алабыз. Берүүнү мен Каныкей Бозгонова алып барам. Амансыздарбы? Эми студиябыздын мейманы айыл чарба министрлигинен кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин баш кадеси Казыбеков Нургазы агай. Нургазы агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Биз жогоруда белгилегендей эле, соңку учурда айыл чарбасында бул негизги багыт ушул ирилештирүү саясаты болуп атат, басым жасалып атат. Дегенде ушул ирилештирүү саясатынын максатына токтолсок деп атам. Бул эмне үчүн керек болуп турат, бүгүнкү күндө канчалык зарыл айыл чарбасы үчүн? Урматтуу теле көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин 24-жылдын 23-июндагы 202 жарлыгы чыккан. Ошол жарлыкты биз аткаруу үчүн министрлик 5 багытты тандаган. Ошол 5 багыттын ичинде майда товар өндүрүүчүлөрдү бириктирип, ири көлөмдөгү bir продукцияларды алып, bir сорттогу, bir сапаттагы продукцияларды алып, экспортко чыгуу. Анткени биз экспортко кандай болгондо чыгабыз? Экспортко ошол көлөмүнө жараша. Анткени майда көлөмдөрү менен жана кандай түрдүү сорттор менен биз экспортко чыга албайбыз. Ошондуктан биз ушул багытты тандаганбыз. Бул багыт боюнча министрлик уже 24 жылдан бери иш алып барып атат. Азыркы өзүңүз айткандай, булардын артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы ошол биз айткандай бир например, адамдын 10-15 соток жерине караганда, ошол ирилешкен кооперативдердин 100тен ашык гектар жерин айдап себүү, жыйноо дагы бул айыл чарба техникаларына жеңилдик берет. Ошондой эле биз айтканда жана себестоимость деп атпайбызбы? Ошол себестоимость азаят. Раз себестоимость азайгандан кийин ошол өндүрүлүп чыгарылган продукциянын баасы дагы азаят. Ошону менен бирге канчалык объемдо биз ошо продукция ала турган болсок, ошо бириккен айыл чарба кооперативдерде ошончолук прибыль жанагы эмесин алат эле да. Ошонун кирешесин алат эле. Ошол кирешеси канчалык кооперативдер көп алса, ошончолук алардын мүчөлөрүнө дагы пайда келет. Анткени мүчөлөрү дагы ошого жараша өзүлөрүнүн эмелерин алат эле да. Пайларын деп коебу, кандай эмелерин алышат эле да. Мына ушундай чоң мындай артыкчылыктарга ээ. Ошон үчүн биз ушул багытта баратабыз. Биз жогоруда биринчи квартал боюнча айттык, жарым жылдык бул жылдын биринчи кварталында 36 деп айтылып атат. Бирок сиз эфирге чейин айттыңыз, бүгүнкү күнгө карата сан 2 эсе жогору болгондугун. Канча багы кооператив түзүлдү бүгүнкү күнгө карата, кайсы аймактарда болуп атат бул көбүнчө? Кыргыз Республикасында 23-27 жылдарга айыл чарба кооперативдердин системасын өнүктүрүү программасы кабыл алынган. 418 министрлер кабинетинин токтому менен ошол программанын алкагында биз министрлик иш алып барып атабыз да. Ал жерде ошол каралган кооперативдерди түзүү, бириктирүү, ошондой эле өндүрүлгөн продукциялардын көлөмүн көбөйтүп, экспортко чыгуу жана импортко кире турган
айыл чарба продукцияларын азайтуу деген программалар кабыл алынган. Ошондой эле ал программада ошол кооперативтерге азыркы убактагы көбөйлөр кантип оңдош керек, кандай кылып жеңилдиктерди берип биз ошо насыяларды берүү каралган. Ошо насыяларды берүүдө кандай шарттарды жеңилдетүү каралып, ошондой эле мамлекеттик сатып алуу, айыл чарба кооперативтеринен айыл чарба продукцияларын сатып алуу мамлекеттик каралган кароо жөнүндө ошол программанын ичине кирген. Ошонун алкагында биз 24-жылы 59 айыл чарба кооперативи жаңы уюшулган. Ал эми 25-жылы 68 айыл чарба кооперативи жаңы уюшулуп, ал эми быйылкы жылы азыр мынакей 6 ай болуп калды да, 6 айга карата 65 айыл чарба кооперативи. Биринчи кварталда 36 болсо, азыр уже 65 айыл чарба кооперативи жаңы уюшулду. Жалпысынан айтканда, например, 24-жылы 753 айыл чарба кооперативи болсо, 25-жылы 821 айыл чарба кооперативи жалпысынан уюшулган. Быйылкы жылы болсо 886 айыл чарба кооперативи ошол 56 000 гектар жерди иштетип, азыр өзүнүн ишин алып барууда. Миңге чукулдап калыптыр да. Миңге жакындап калды. Бул көрсөткүч 24-жылга салыштырганда өзү темпи 18%га көп. Жылдан жылга ошол 10%-тан кем эмес көбөйүп атат. Өсүш. Бул кооперативдер эми көбүн эсе азыркы учурда эмне өндүрүп атышат? Кайсы багыттарда? Эми айыл чарба кооперативдери ар түрдүү багытта өзүнүн ишин алып барып атат. Мал боюнча, ошондой эле растениеводство деп коет, өсүмдүк өстүрүү багытында. Основном ошол систем капельное орошение деп коебуз, системасы ошол коюлган жанагы күнөсканалар тармагында көптөгөн иштерди алып барып атат. Основном бизде ошол айыл чарба кооперативдери Жалал Абад областында, Ош областында, Чүй областында, Талас областында мындай 100ден ашык кооперативдер уюшулуп ишке киргизилген. Көлөмү боюнча. Жана сиз айтпадыңызбы, атайын программа кабыл алынган ушул багытта, ошонун негизинде бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат деп. Кооперативдерге биригүүдө кандай шарттар талап кылынат? Багы мыйзамдык укуктук база кандай болуп жатат? Дагы кайсы мыйзамдардын негизинде иштеп атат? Жетиштүүбү? Өзүңүздөр билесиздер, мынакей бизде айыл чарба кооперативдерине кандай жеңилдиктер, кандай насыялар берүү тууралуу бизде 2 долбоор иштеп атат. Это айыл чарба кооперативдери үчүн долбоор бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору иштеп атат. Ошондой эле агропромышленный КПК деп коебуз, агропромышленный комплексти каржылоо долбоору иштелип атат. Алардын негизги пайыздык ставкасы 6% менен 1 жылга, 6-5 жылга берилет. Ошондой эле мал чарбасына өсүмдүк өстүрүү менен алектенген чарба жүргүзүүчү субъекттерге 25 миллионго чейин күрөө менен ошол насыя берилет. Ал эми тамчылатып, жамгырлатып сугаруу жана күнөсканаларды куруп, ошолор менен иштөө тарабындагы субъекттерге 50 миллионго чейин сомго чейин кредит насыя алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана алар бирок күрөө менен, бардыгы эле күрөө менен алынат. Ошолордун баары 6% менен 5 жылга берилет. Анан жана сиздер да айтып кеттиңиздер, МТСтерди куруу, техникалык жактан колдоо. Айыл чарба техникаларын, ири малдарды лизинг аркылуу алуу, МТСтерди куруу боюнча дагы бул жерде каралган. Алар дагы 50 миллион сомго чейин күрөө менен алганга укуктуу. Техникаларды алынган. Азыр мындай айтып кете турган болсок, азыр бизде республика боюнча
94 миңден ашық айыл чарба техникалар бар. Бирок алардын ичинен 40-50% почти жаңыланды. Лизинг ушул долбоор аркылуу жаңыланып, жаңы типтеги айыл чарба техникалары алынып атат. Мына алып кете турган болсок, мына былтыр 2853 даана айыл чарба техникалары берилсе, мына быйылкы жылы эле азыркы убакта 1975 айыл чарба техникалары уже берилди. Ал эми 24-жылы болсо 1196 единство берилип атат. Ошол эмне үчүн бул мындай өзүш болуп аткан себеби, азыр элдин баары, дыйкандар, фермерлердин баары түшүнүп калды. Анткени азыр инновацион технология деген бар. Жаңыланган, анткени жаңы трактор, жаңы неме, ал жакшы жерди жакшы айдап, ошол нормаларын, агротехникалык нормаларын туура алып барып, андан, значит, өсүмдүктөрдүн убагында өстүрүлүп, ошолордун урожайына деп коет, эми урожайына түшүмү дагы көбөйүп, көп пайда тапкан, алар дагы билип алышкан. Ошон үчүн алар ошого умтулуп, жаңы техниканы алып, жаңы техника менен иштөөгө алар багыт алышкан да. Эми жумушту дагы жеңилдетет албетте. Экинчиден жумушту дагы жеңилдетет. Азыркы баягы условиялар дагы бар. Алар ошол ичинде баягыдай эмес, кетмен көтөрүп эмес, ал бардыгы азыр компьютеризация деп коет, компьютерлештирген ошол техникалардын баары эле. Менин сурап атканым агай, жанагы азыр эми жерлердин баары эле менчикте. Ошол менчик жерлерди кооперативдерге бириктирүүдө кандай шарттар талап кылынат, кандай негизде бириге алат алар? Негизи мамлекет тарабынан атайын талаптар барбы биригүү үчүн? Канча адам мисалы бириге алат, канча гектар жерге чейин бириктирүү мүмкүн деген кандай талаптар бар, шарттар? Эми мамлекет тарабынан азыркы убакта жакшы эле көп колдоо көрсөтүп, ушу айыл чарба тармагына көп колдоо көрсөтүп, мурунга караганда мына 4-5 жылдан бери ушундай чоң айыл чарба тармагына мындай көңүл бурулуп, и ошондой эле акча каражаттары дагы бөлүнүп атат. Ушул айыл чарба фермерлерине, айыл чарба кооперативдерине ошол жеңилдетилген насыяларды берүү боюнча көп долбоорлор айтпадымбы, кабыл алынган. Алардын негизги кооперативдерге багытталган бул бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору болуп эсептелет. Ал долбоорго былтыр 2 миллиард сом каражаты каралган болсо, быйыл дагы где-то 2000-ге жакын миллиард сом каражаты каралып, ошол именно только бириккен товар өндүрүүчү кооперативдерине арналганда бул каражаттар. Алардын шарттары болсо андай коюлган, ошол банк тарабынан берилген формасы бар. Заявление деп коет, же болбосо өтүнмө деп коебу кыргызча. Ошолор менен кайрылыш керек. Анан жалпы чогулуштун протоколун көргөзүш керек. Ошондой эле алар жеңилдеткен кредит алыш үчүн бизнес планды иштеп чыгыш керек. Ал бизнес планда бардык эмелер камтылыш керек. Иши камтылыш керек. Иши камтылып, эмнени иштетет, эмне түрүн алып барат, андан кандай пайда табат, анын пайдасын менен кантип ошол алынган кредиттерди кантип жабат. Ошол бизнес планды алар көргөзүш керек. Так анан уставын копиясын көргөзүш керек. Именно уставда жазылат да кандай иштерди алып барыш керек, кимдер менен иштеш керек дегендей. Канча киши биригип атат мисалы? Канча биригет деп. Азыр бизде өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын закон о кооперация деп коет. Кооперация жөнүндө закон кабыл алынган 70 номер менен. А жерде жазылган кооперативге кирүү үчүн 7 мүчөсү болуш керек деп. 7 адамдан кем болбош керек. Бирок ограничениясы 1000ге чейин мүчө
чейин деп койгон. Жетиден өйдө карай. Жетиден өйдө карай менге чейин деп койгон. Бирок көлөмдө чектөө жок, жердин көлөмдө. Жерди көлөмдө чектөө жок. Ал жерде андай жазылган эмес, бирок биз өзүбүз ушундай эмелерди өткөрүп атабыз. Например, сиздерге дагы айтып кетейин, ушуларды жанагы сиз айткандай кантип бириктириш үчүн, кандай эме кылыш үчүн биз ошолордун уставын дагы долбоорун жасап, анын протоколдорун дагы жазып ар бир райондорго биз бергенбиз. Ошондой эле КТРК, УТРКлар аркылуу, жанагы лед экрандар аркылуу биз ошол реклама сыяктуу буклеттерди таратып, ар бир райондордо жүргүзүп, семинар өткөргөнбүз. Ошол семинарларды мен айта кете турган болсо, мен ошол нерсени дагы сурайын деп атам да. Маселен, Кыргызстан баягы агрардык өлкө, ар бир эле баягы айыл жергесиндеги жаран иш баягы жер менен алектенгендигине карабай, бардыгы эле алардын бардыгы баягы биригүүгө бара бербейт да. Ошол түшүндүрүү иштери, маалымат берүү, атайын окутуулар жүргүзүлүп атабы? Министрлик тарабынан биз Түрк Республикасынын ТИКА агенттиги менен биз келишим түзүп, ошолор менен Скеревин атындагы Кыргыз улуттук академия агрардык университетинин менен биз иш алып барып атабыз. Ошол жерде атайын центр уюштурганбыз. Центрде ошол керектүү жабдыктар менен жабдылган. Ошол 21 жылдан бери биз ушул окуу, тренинг семинарларын ошол Скеревин атындагы агрардык университетте өткөрүп келебиз. Жылына 4-5 окуу өтөт. Ар бир темада. Анткени агрардык университеттин өзүнүн профессорлору бар, өзүнүн доцент баягы мугалимдери бар. Ошолор атайын окуу өткөзүшөт. Биз ошол айыл чарба кооперативдердин керектүү адистерин, керектүү жетекчилерин чакырып, биз ошол жерден окууларды өткөрөбүз. Андан башка Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинде дагы биз келишим түзүлгөн. Ошолор менен дагы юг жактагы тармакты биз ошолор менен өткөрүп, биякта север жактагыларды дагы биз ошол Скеревин атындагы университетте өткөрүп келатабыз. Ошону менен бирге биз совместно деп коебуз, биргеликте ФАО деп коебуз. ФАО менен дагы биргеликте биз семинар, тренинг уюштуруп өткөрүп келатабыз. Ар бир областтарда былтыр 25-жылы ар бир 7 областына тең өткөрүп келдик. Быйыл дагы ар бир 7 областта ошол семинар, тренинг өткөрүп, андан башка ошол жанагы айтылган бизнес проекти кантип түшүш керек. Ошондой эле бухгалтерский учет, отчетностьту кандай кылыш керек. Анткени бизнес план ошол бухгалтерский учет, отчетторго жараша болот да, ошолордон данныйларды ошол бизнес проект аркылуу киргизилип, анан ошолор менен жазылат бизнес проект. Ошолорду биз окутуп, методикалык көрсөтмөлөрдү көргөзүп, керектүү буклеттерди таратып, ар бир кооперативтерге үйрөтүп келатабыз. Андан башка бизде ошол атайын Алматыдан келген Уруар инвест долбоору үйрөттүк. Алматыдан келген ошол кыз ар бир областтарда именно ошол компьютерге киргизип, компьютердин программасына киргизип, ошол программаларга эле өзлөрүнүн цифрларын коюп, аларга жеңилдетүү боюнча иш алып барып келатабыз. Эми буга чейинки түзүлгөн кооперативдердин алгачкы натыйжалары катары эмнени айтсак болот? Негизги максат бул жерде көлөм болот ба? Экспортко чыгуу, жаңы рынокторго чыгуу, кандай таасирин берип атат экспортко бүгүнкү күндө? Эми негизи айыл чарба кооперациясы деген эмне? Жөнөкөй чарбадан эмнеси менен айырмаланат? Жөнөкөй чарбадан. Бул айыл калкынын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана жумуш менен камсыз болууга, айылдык социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө, ошондой эле жанагы продовольственный безопасность деп коет, ошону менен азык түлүк коопсуздугун
камсыз кылуу болуп эсептелет да. Ошондуктан биз айыл чарба кооперативин өнүктүрүү азыркы биздин чоң милдет жана багыттарыбыз болуп эсептелет. Негизинен айыл чарба кооперативдин максаты ошол өлкөнүн калкын азык түлүк менен камсыз кылуу керек, камсыз кылуу жана ар бир өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн баягы тышкары айыл чарба жол менен өлкөнүн калк коопсуздугун ашып калган өзүнүн айыл чарба продукцияларын экспортко чыгаруу болуп эсептелет. Бул алгачкы натыйжалары сезилип атабы же бир убакыт керек болобу? Азыркы убакта сезилип атат. Анткени эмне үчүн мынакей биригип атышат? Эмне үчүн айыл чарба кооперативдери түзүлүп атат? Анткени алар уже түшүнүп калышты. Айыл жеринде дагы уже фермерлер өзүлөрү да түшүнүп калды. Анткени мына айыл чарба мен Турцияга барганда дагы көрүп келдим. Аякта дагы ушундай. Аяктарда Турцияда бир эле кооперативде 2000-3000 мүчөлөрү болот экен. Алардын ичинде ошол переработкасы, ошол өсүмдүк өстүрүү багыты, тоойт багыты чогуу бир комплексный иш алып барат экен. Ал жанагы мүчөлөрү, например, сүт өндүрүү багытындагы уйларды, например, эмете турган болсо, сүт багытындагы уйларды 4-5 жылдан кийин алар уже сүттү асайып бере баштаганда алар убойный стек деп коет экен. Ошол эмеге өткөрөт, эт багытындагы малга айландырып, аны семиртип туруп, анан убойный стекке барып, анан этин, анан эмелерин сатып ушундай эмеге алып барат экен. Алар ошол кирген мүчөлөрү только ошол кооперативдинке тапшырат экен. Сүт иштетүүчү ишканаларга өзлөрүнүн гана. Ал эми башка сурап келген, башка кооперативдер сурап келгендерге алардай бербейт экен. Экинчиден алар сразу эмесин талап кылбайт экен. Например, мен бир 500 литр сүт тапшырсам, акчасын мен сразу сурабайт экенмин. Алар ошол сүт иштеткен ишкана иштетип, анан аны саткандан кийин түшкөн акчасын анан ошол мүчөлөрүнө которуп берет экен. Баягы канча бериле турган болсо. Ушундай багыттарда болуп атат. Биз дагы ошондой багытка өтөлү деген. Бизде деле ошондой багытка өтөлү деген эмебиз бар. Анткени биз ошондой багытка өтүп атабыз. Анткени кластер деп коебуз. Биз кластер деген эле ошол багытта от начиная семеноводстводон кончая до сбыта. Значит, ошо семенаны аны айдап себүү, жыйноо, аны хранение кылуу, анан аны иштетип, переработка кылып, анан экспортко чыгарып, упаковка деп коет, сортировка деп коет, анан упаковканы сатуудун ошол бир кластердик методко программада кабыл алган. Ошол программа аркылуу дагы ушундай методко биз өтүп атабыз. Былтыр бекен же 2 жыл болуп калдыбы, мындан мурда баягы экспортко чыгуудагы көлөмдү чыгаруу үчүн бир айыл, бир сорт деген дагы бир механизмди баштап аттыңыздар эле да, айыл чарба министрлиги. Эмне болду, ошол ишке ашчудайбы же башталдыбы? Бул деле эми ошол кооперациянын бир түрү болуп атабы? Биз ал былтыр 25-жылы ушундай биз эмени багытты кабыл алып, бир айыл, бир багыт, бир өсүмдүк, сорттогу өсүмдүк дегенди эме алганбыз. Анан азыр ошол эле эмени биз жанагы бириккен товар өндүрүүчүлөр долбооруна киргизгенбиз. Ошол бир айыл, бир жерде болсун. Ар кандай алыс болбой, ошол жерлери менен биригип, көлөмүн көбөйтүп, ошол өндүрүшүнүн көлөмүн көбөйтүп, анан объем алынган продукциянын көлөмү көбөйсүн деген мааниде ошондой иштер жүрүп атат. Азыр ошондой биздин багытта иш алып барып атабыз. Мүмкүн бекен? Мүмкүн, бирок ага дагы эманы кандай деп айтсам, көп кишилер көбү түшүнсө дагы, көбү түшүнбөсө дагы анча мынча түшүнүп кирип ошолор багытты алып атат. Анткени аларга дагы кыргыздар ушундайбыз да,
бирөөгө баш ийгисиз келбейт да. Убакыт керек го, ага Дагы дагы кичине бир аз убакыт түшүндүрүштөрү. түшүндүрүү, анан убакыт керек го. Баягы базар экономикасында сөз түрдө ал нерсеге дагы баягы зарылдык жарала турган болсо, биздин жарандар деле бара-бара ал нерсени түшүнүшөт. Бара-бара ага барабыз. Эртеби кечпи биз ошол биригип, бир чоң ири эмелерди түзмөйүнчө биз өндүрүштү дагы, ошондой эле экспортту дагы биз мындай эмете албайбыз. Анткени мына мен ошол көрүүчүлөргө да айтып коюшум керек. Вот Турциядагы жана 2000-3000га жакын мүчөлөрү, алар өзлөрүнүн жумуштарын, өзүнүн хозяйстволарын жасай берет экен. Бирок алар өзлөрүнүн жерлерин берип койгон кооперативге. Ал арендага берип коет да кооперативге. Ал ошол кооперативди иштетип, андан түшкөн пайдадан анан тиги мүчөлөрүнө берип турат экен. Биз ошондойлорго да өтүшүбүз керек. Анткени ошол мүчөлөрүнө дагы, ошол фермерлерге дагы аябай жеңил болот эле да. Алар өзлөрүнүн жерин өзү иштетип, анан сата албай жүрбөйбү? Продукцияларын сата албайт. Экинчиден бирөө бир сортун эгет, бирөө бир сортун эгет, анан бир көлөм жок. Анан бир жыл арзан болуп калат. Бир баа да жок. Ошон үчүн аларга да өзлөрүнө, фермерлерге да жеңилдик болот эле. Бул иш кооператив өзү алып кетет эле да. Ошол жыйноо, айдоо, себүү, кайра иштетүү, сатуу, ушу кооператив өзү алып барып, өзү договор түзүп, ошолор менен иш алып кете берет эле. Ал эми мүчөлөрү, ал өзүлөрү өзүнүн ичиндеги өзүнүн иштерин алып кете бермек. Ага жана сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, эми кооперативдерге биригүүдө сөз түрдө артыкчылыктар менен кыйынчылыктар, тоскоолдуктар дейбизби? Ошондой жагдайлар дагы бар да. Сиз айткандай чын эле кыргыздар бирөөгө баш ийип, мындай биригүүнү көптөр каалай бербейт экен да. Эмне тоскоолдуктар, бир кыйынчылыктар жаралып атат бүгүнкү күндө кооперативдерге биригүүдө? Мамлекет тарабынан колдоо болуп атат, түшүндүрүштөр жүрүп атат, анын артыкчылыгы айтылып атат. Мына мен мурункуда дагы айтып кеттим эле, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 23-жылдын 23 агыстына 418 токтому менен 23-27 жылдарга айыл чарба кооператив системасын өнүктүрүү программасына кабыл алынган. Ошол жерде бардык материалдар керек. Ошол көйгөйлөрдү кантип оңдоо, кандай шарттарды коюу, кандай багытта баруу, бул ошол программада камтылганда. Андан башка 25-26 жылдарга жакан жана орто ишканалардын, субъекттердин лизингдин кызмат көрсөтүүлөргө жеңилдиктерди жөнкөлөтүү берүү боюнча Кыргыз Республикасы Кабинетинин тескемеси чыккан, 923 тескемеси. Ал жерде дагы ошол каралган лизингке берүү айыл чарба бул жеңилдиктерди айттыңыз жана да. Жок, ошол каралганда, анан дагы Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин дагы тескемеси кабыл алынган, 138 тескемеде кабыл алынганда, ошондо көйгөй айыл чарба кооперативдерine эң мындай маанилүү немеси алууда, жөнкөлөткөн кредит алууда ар бир мүчөсүн текшерүү, банктар текшерген да. Анан биз министрлик айтып чыкканбыз, заявканы ким берип атат? Юридический лицо кооператив берип атат. А мүчөлөр берген жок да. Ошон үчүн сиздер кооперативдин өзүн текшергиле. Ошо кооперативдин өзүнүн ошол эмесин кандай багытта иш алып барып атат, кредиттик эмесин карагыла, мурун алганбы кредит, мүмкүнчүлүгү барбы ошону кайтарып берүүгө деп ошол 138 токтомдо кабыл алынып, ошол жерде айтылган улуттук банкка, айыл банкка, ошондой эле айыл банк, А банк болуп калады, А банктарга ошо тапшырма берилген. Демек каржылоо жаатында бир аз маселелер болушу мүмкүн экен да. Ошон үчүн жеңилдетилген тапшырма берилип, алар ошонун үстүндө азыркы убакта иштеп атат. Аларда дагы ошо тапшырма берилген, ар бир жарым жылда биздин министрликке аткарылган иштер боюнча маалымат берүү. Биз болсо министрлер кабинетине
өзүбүздүн ошо топтолгон жыйынтык анализ деп чыгарылган маалыматты аяка жиберип турабыз. Рахмат ага, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге ыраазычылык билдирем дагы бир ирет студиябызга келгендигиңиз үчүн. Алат Толаевдин бул чыгарылышында айыл чарбасын ирилештирүү саясаты, кооперативдердин артыкчылыгы, келечеги туурасында сөз кылдык. Мейманда Айыл чарба министрлигинин кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин баш кайдеси Казыбеков Нургазы агай болду. Саламатта туруңуздар.